Assalamu alaikum жалпыңыздарга. Кальций тууралуу сүйлөшөлү. Көпчүлүк учурда бул элемент пропаганда же болбосо сунушталуу маанайында болот. Анан албетте бул биз үчүн өтө маанилүү элемент. Анализ тапшырганда аз чыгып калышы мүмкүн. Бул нерсе сиз кальцийди аз колдонуп атасыз дегенди билдирбейт. Бул нерсе сиз кальцийди организмге сиңдире турган нерселерди аз колдонуп атасыз дегенди билдирет. Андыктан дароо кальций ичкени чуркаштын кереги жок. Анын ордуна кальцийди организмге жакшылап сиңдирип бере турган башка элементтерди дагы толуктаганы аракет кылышыбыз керек. Эми ушул жерде кальцийдин зыянын жактарын айта кетпесем болбойт. Анткени биз сунушталуу боюнча же болбосо өз алдыбызча деле кальцийим аз болсо керек деп алып иче беребиз. Айрыкча баттардын биодобавкалардагы кальцийлерди көп алабыз дагы өзүбүзгө зыян кылып алабыз. Эми кандай зыяндары бар? Ошону айтып өтөйүн. Биринчи кезекте бул бөйрөктө таш пайда кылат. Кимдин бөйрөгүндө ташы көп болсо, ташы бар болсо, демек ал кальцийди көп колдонгон. Кимдин таманында шпорасы болсо, демек ал кальцийди керегинен ашыкча колдонгон. Анан дагы кимдин муундары көп ооручу болсо, ал дагы ушул кальцийди көп колдонгон болушу мүмкүн. Ал кальцийди организмге сиңдирчү нерселерди азыраак колдонгон. Эми сиздерге 5 эң маанилүү сунуштарды айтып өтөйүн. Ошолорду мүмкүн болсо жазып алсаңыздар, болбосо жакшылап эстеп калсаңыздар өтө жакшы болот. Биринчи кезекте муундар тууралуу айтайын. Муундар дайыма кыймыл аракетте болуп турчу болсо, ал жерде кальций жыйналып калбайт. Кальций жыйналып калса, оору пайда кылат ал дагы сөзсүз түрдө. Ошол себептүү ар бир муунуңузду адамдын организминде 350 муун бар, андан да көп болушу мүмкүн. Анан ошонун ар бири кыймыл аракетте болуп турчу болсо, ал жерде кальций жыйналып калбайт. Ошондуктан дайыма кыймыл аракетте болуңуздар. Кыймыл аракетте болуңуздар дегенде бир жөн гана басуу эмес, ар бир муунду аракетке келтирүү. Көнүгүүнү жасаңыздар деп бекеринен айтпайбыз. Ошол муундардын ар бири кыймылдасын деген максатта айтабыз. Анан алма уксузу дагы кальцийдин организмде жыйналып, ар кандай оорулардын пайда болушунун алдын алат. Ошол себептен бир стакан эмес, жарым стакан жылуу сууга бир чай кашык алма уксузун кошуп туруп ичип туруу сунушталат. Тамактан мурда күнүнө бир эле жолу болсо дагы. Анан албетте магний дагы ошол кальцийди организмге сиңирип берчү негизги микроэлементтерден. Ошол себептен магнийге бай азыктарды көп колдонуш керек. Жашылчаларда, чөптөрдө бул азык көп болот. Бул микроэлемент көп болот. Ошолорду көбүрөөк жеңиңиздер. Анан биодобавкалар бар го, компаниялардын дарылары. Ошолордун дарыларын айрыкча кальцийин ичпеңиздер. Ошол кальций сиздерде таш пайда кылып атат. Ошол кальций сиздерде шпора пайда кылып атат. Ошол кальций сиздердин бардык денеңиздин бөлүгүн оорутуп атат. Ошол себептен аны колдонуунун ордуна Т3 колдонсоңуздар жакшы болот. Т3 микроэлементин аны албетте кайдан алышты мен ачыгы биле албайм. Издеп тапсаңыздар болот. Ушул микроэлемент башка кальцийдин өзүн колдонгонго караганда жакшыраак. Эмнеликтен ал 20 эсе ошол кальцийди жакшыраак сиңирип бере алат. Ошондуктан сөзсүз түрдө муну колдонуш керек. Анан витамин К2 ал болсо жумурткада бар, сырда бар, анан квашеный капуста деген салат бар билесиздер. Ушул азыктарда К2 деген витамин бар. Ал биздин организм үчүн өтө зор мааниге ээ. Ошол катары кальцийди дагы организмге сиңирип берет. Сөзсүз түрдө аны дагы жегенге аракет кылыңыздар. Мен балким кичинекей маалыматты унуп да калтырышым мүмкүн, бирок калган маалыматтар деле сиздер үчүн пайдалуу болду деп үмүттөнөм. Сөзсүз түрдө колдонгонго аракет кылыңыздар. 3 күндөн бери ошол диабет тууралуу маалымат чыгаргандан бери консультация кылып атам. Ушул оору боюнча 10дон ашык адам менен консультация кылдым. Өкүнүчтүү жери алардын эч бири идеальный лечение кылбайт. Эч чукур дегенде 1-2ден ката ар биринен чыгып атат. Анан болушунча консультация дагы да улантып атам. Эгер сиз дагы диабет тууралуу жакшыраак билип, өзүңүзгө жакшыраак камкордук кылгыңыз келсе, комментарийге өзүңүздүн номериңизди жазып кое бериң. Мен сиз менен байланышам. Анан сизге ушул оору тууралуу жакшыраак маалымат берип, кантип дарыланышыңыз керек экендигин түшүндүрүп берем. Андыктан байланышсаңыздар болот.